Кипи чикенексени базар билелик пегеменинге базар базаңбан сесилик. 8 жашар Аминанын минтип жылмайып ырырдаганын дайыма көрүүгө мүмкүн эмес. Кичинекей кызга сыноо эртелеп келген. Көпчүлүк учурда жанын кейиткен оорунун азабын тартып, доктурдун ийне сайганына чыдап, кыйналып жашоого мажбур. Кезесегим ою катышат, апама айтам апа оятат деп. Апам мусапет. Апам мусапенде аягып кат. Жагып коюп кат, апам мусапеп конда аягып. Анан уктайм. Уктаганда башым тиме айланат, машинада отурганда. Амина тубаса жүрөк оорусу менен төрөлгөн. Дарыгерлер жүрөгүндө 4 тешик бар экенин айтышкан. 10 жаштан өткөндөн кийин операция менен бүтөбөсө, өмүрүнө коркунуч келерин эскертишкен. Быйыл илдеттин таасири көбүрөөк байкалып, эс учун билбей жыгылып калган учурлар көп болгон. Андыктан 3 айдын ичинде жүрөктөгү тешиктерди тез арада бүтөбөсө болбой турганын дарыгерлер айтышууда. Өзү дагы бөтөндөн свич, төрөлгөн эле клизма менен барабыз туалетке, өзү самостоятельный бара албайт. Сүйлөө речинен дагы дефект менен эметебиз. Кеч телевизорда кеч чыгып атат. 2 жылдан бери ошо бөтөндө сөөк өсүп атат, куйруктай болуп. Аны да алыш керек экен. Бирок анын баары биздин Кыргызстанда жасалбайт экен. Биз сурандык ошо жакыныраак Алматыдан жасатсакпы, Казакстандан деп. Илдеттин айынан Амина 2 жылдан бери мектепке бара албай, билим алуудан четте калган. Апасы Чолпон өзү да оорукчан болуп жумуштан четтетилген. Учурда жолдошунун тапкан өп чап акчасына күн кечирип келишет. Өкмөттөн жөлөк пул алалы деп кайрылса, алар тескерисинче өзүн жемелеп, кемсинтип жолго салышканын айтат. Эми атын атабай эле коеюн, мен ошо бир чоңдордогон эшигин түртүп киргем, ошо кызым 6 айлык кезинде киргенде мен үчүн туудуң беле, балаңды өзүң туудуң беле, өзүң кара деген ушундай катуу сөздөрдү айткан. Эми мени көрсө тааныса керек алар. Ошондо сөз берген, мен ушинтип өзүм эч качан бирөөдөн жарындып эчтеке сурабайм, мен өзүм күчүм менен багам деп. Анан өзүм дагы омурткаман грыжа болуп, өзүм да онкологический тишимдин үстүнө бир сөөк өсүп жагыма. Азыр ошо жумуштан четтетилип калдым, мен операция менен төрөгөм кыздарымды. Учурда бул үй бүлө Беловодскийдеги Стретенко айылында Дунгандардын сарайында бекер турушат. Бирок ал жер жашоого ыңгайсыз жана кышкысын суук болгондуктан Аминанын илдетин күчөтүп жиберген. Аминанын өмүрүн сактап калууга бери дегенде $10,000 каражат керектелет экен. Мындай каражатты үй бүлө мүчөлөрү тез арада табууга күчү жетпейт. Учурда алардын тапкан акчасы тамак ашынан да ашпай калат экен. Андыктан колунда бар берешен адамдардан жардам суроого аргасыз. Көмөк көрсөтөм дегендер 0558 323-111 номерине эл сом электрондук капчык аркылуу акча которсо болот. Ошондой эле KCB банкы аркылуу 12 85 01 0000 13 39 74 банктык эсебине акча которууга мүмкүнчүлүк бар. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.